Туугандар, салам алейкум. Nissan Primera'nın motoru бүттү bizde. Так, бул жак подушкасы, оң жак подушкасы, алды арты төрт өтен коюлду. Гранаталары коюлду, шлица чыгарылып эле, кесилип сесилбей эле заводской болуп эле коюлду. Эми мунун электричествосын кошуп атат азыр. Радиатор өзүнүкү. Мына бул жерге койгондо тийип калган үчүн буга башка радиатор коюп, өзүндө бул Nissan'дарда коробканын охлаждениясы болот. Ал өзүнүн заводской калды мындай. Коробканын охлаждениясы азыр электричествосын кошуп атат. Проводторун чыгарып коюп. Бул жагын азыр электромонтаж жасалып атат буюрса. 2-3 күнүн ичинде бүтүп калат. Суусу майы бүт бары куюлган. Бүттү буюрса почти. Андан кийин мына Deo Mangus деген машинеге койгон атабыз. Bunun деле мотор жүрөт экен, коробкасында кичине иши бар экен. Мунун мотор саторлорун полный алып келип койгонбуз. Буга К20 басылат, 2 объем стептики. Андан кийинкиси Dodge. Мына Dodge'га 1.5 фиттин мотору басылат. Буну бир жерге алып барып салып берем дегенде алып барып коюп 3-4 ай болуп кеттир, салып бербептир. Ээси азыр бизге моторун алып келип таштап кеткен буюрса. Маңгус бүткөндөн кийин мына моторду салып беребиз. Бул Mobilion'уку 1.5, бирок 8 катушка. Ошол туугандар, бул мынага отурат. Бул экөө бүткөндөн кийин, буюрса могу Nissan бүткөндөн кийин да бир месте бошойт. Буга келе берсеңер болот. Ошол туугандар комментарий жазып колдоп катты алып кеткиле. Бул жакта могу калибрияны көрсөткөм, бунун мотору бүтүп жүргөн бул. Бул өзүнүн машинеси бар экен. Ошол туугандар канча болот, задний приводко койсок канча болот деген көп суроолор болуп атат. Жооп бере албай калып атам. WhatsApp'ыма же телефонго чалып эле толук маалымат алгыла же адреске келе бергиле. Денисапин 246-га. Болбосо 704 10 24 10-го чалып бересиңер. Болбосо Денисапин 246-га келсеңер, мен чогуш деген байкелерим бар, Ильич Бека деген балдар бар, ошолор менен келип кеңешип сүйлөшүп кете бересиңер.